ошол жерде кытышып атат деп туруп айласын таппай калгандар бар. Ошол кезде зубный паста аябай жакшы жардам берет. Спринцевать этиш керек. 1 сантиметрди пастаны тиги жана 200 грамм сууга раствор жасап алып, спринцевать этиш керек. Кайнатылып суутулган сууга кадимкидей раствор жасап туруп эле ошону менен спринцевать этебиз. Бул немени тиги зубный пастанын ушундай касиетин билгенче, жана жидкий күн чечек менен раствор жасатчумун да мен. Ал мындай көбүрөөк акчаны талап кылып ийет. Түтпей кетесиң да ага, просто түтпей кетесиң. Иә. Жакшы эле, сонун эле тазалайт да. Жана берки умывалка бар эмес беле, дагы. Аз келди го кайра. Ошол да жакшы. Ошону менен жуунуп тазаланып койсо, ошол да жакшы да. Анан эми антипаразитарный эң башталышы. Келген адамды биринчи тазалап алып туруп, андан кийин дары берсең эле сиңе берет. Уктуңар го тиги Тахминанын эмесин. Псориаз негизи 7-8 жыл болуп кеткен псориазды айыктырышка көп неме керек да. Акча да ошончо көп кетет, ошончо да аракет да көп кетет. Тахмина өзүн өзү баягы программалап алып, баягы медицинада мындай эле. Анан эми муну уланта берсем болот го деп, акчасын да аябай, аракетин да аябаган үчүн батайып кетти. Псориаздарга мен берип эле жүрөм. Орто жерге келгенде 3 айдан кийин айныйт. Же 2 айдан кийин. Кеч келишип атам болбойт экен, дагы эле кычышып атам, анан балем болуп атам анан деп. Элестет, көздөгүн да тазалаш керек. Мурундагын да тазалаш керек. Балтушка куйганда мына ушул жерде агып чыгат, тазаланып. Бардыгын бияк кылыстын баарын тазалашыбыз керек да. Семьяны тазалаш керек. Эң биринчи семьяны тазалаш керек. Бир адамда курт барбы? Ошол семьяда бүт баарында курт бар. Ошон үчүн ичип баштаганда, мисалы үчүн, ошол үйдөгүлөрдүн баарын тазалап, немелердин баарын тиги үйдөгү буюмдардан бери неме жасаш керек. Илгери биз кичирээк кезде жана сары оорус чыкканда, бир айда бир кишиден чыкса, ошого жакын үйдүн баарын дезинфекция алып кетчү да. Азыр ошол дезинфекция жок. Үйдө мисалы үчүн өзүбүз деле бир айда бир жанагындай неме менен жууш керек. Идиштерди дагы бардыгын жууш керек. Тряпка эшиктин алдында сөзсүз чыланган тряпка болуш керек да. Эшиктин баарында ит жүрөт, мышык жүрөт. Ошолордун баары оонаган жердин баары курт. Ошолор носительдер. Жанагы жүндөрүндө ошолорду уялап жүрөт. Кай жерде оонаса ошол жерде калат. Систа жанагы эң негизги жана лямблин систасын окугам мен. 30 күн жатат. Ачык жерде. Ошондон кийин бут менен үйгө кирчү болсо, ошондон баштап анан жашоосун баштайт экен. Үйдө жүргөн мышык болсочу. Үйдө жүргөн мышыкка 6 айда бир дары бербесең, ошол мышык да курттун аябай неткен. Мышык дагы, ит дагы күнөс деп жатат го. Айрыкча мышык жылуу жерге жатып алып, бир жыргайт го, ошондо чыгарат. Курттун немелерин чыгарат. Ошондо успокаивать этет да, паразиттерчи ысыкта. Ооба, ошолор чыгат да кадимкидей. Итте да ошондой. Талпактарда эшиктин алдына жатып алып туруп бир жакшылап укташат го. Ошондо чыгарат ал. Анан ошонун баарын балдар басып келет. Же талпактан бир нерседен болуп кирет. Мына ошол адамдын баарын ошол чыгат. Жанагы иттен дагы азыр жанагы суу келген түтүктөр бар го. Ошолордун дат баскан жерлеринде да 30 күн жашайт экен. Башканы кой. Чириктер бар го, чизимдилер. Ошол жеринде да жашайт экен. Интернеттен ачып алып окусаңар, курттун кай жерден кай жерге чейин барганын прекрасно жазып койгон да. Ошонун баарын окуп алыш керек. Балдардын колдорун киргенде жуудуруп, кечкисин буттарын жуудуруп, хлор менен үйдө обработка жасап турмайынча, хлор менен бир сыйра жууп койбосоң, кумурска деле басып кетет го, куртту койду. Хлор, эшиктин алдында сөз хлор салып, тряпканы коюш керек да. Ошол курттан арылуу деген аябай аракет кылыш керек, татаал жумуш да. Мен өзүм ошентип жүрүп араңарылгам да. Андан да көрүп, мындан да көрүп айыкпай атам деп өзүмөн көрбөй. Ошон үчүн силерге үйрөтүп атпаймынбы? Келгендерди жанагындай биринчи өзүң даярдагыла деп. Мен эркинге деле догуруна берчүмүн, арзыгүлгө деле догуруна берчүмүн. Мен айыкпай атам. Мен өзүм туура эмес ичип атканымды билбей эле айыкпай атам дей берчүмүн. Мен баланча мен кичип койдум деп дагы томат кылчумун да. Мен акчаны ушундай айтчумун. Азыр бизге келгендер 30 миңге дары алып койсо, тимеле уж бир машинанын акчасын бергендей болот. Биздин ден соолугубузга бергендей болот да.
Банкрот болдум дегенин айтпайсызбы? Жеп алып. Жеп алып туруп андан кийин мен банкрот болом го, мен түп жүрсөм деп бизге билет кылат. Анын ичинде куртту биз колубуз менен кантип алмак элек? Даже менче чыкпайт ал. Ушундай да. Ошол куртту кетириш үчүн аябай келген адамга аябай жакшы түшүндүрүп туруп, ошонун тимелер мээсине ар жагына кирип туруп агрессивно киришиш керек да. Өзү ошо куртту кетиргенге аябай аракет кылып калгыдай кылыш керек ал адамды. Койкой муну кетирбесем баламды ооруйт экен, тигинимди ооруйт экен, мунумду ооруйт экен, баардык жерге жара чыгат экен деген. Кайнатаман бери ичири салдым го, коркуп ошондан кийин. Үстүнөн курт чыккандан кийин жетелеп эле келип атат, жетелеп эле келип атат. Үйгө келген баарын алып келдим да, силерден да бизге жугат экен деп алып келе бердим да. Ошентип Тахмина экинчи степенге кандай чыкканын билбей калган да. Өзүнүн семьясын алып келип атып элечи. Ана куртту кетириш үчүн ошондой. Тахмина анда канча неңге алды билбейм. Иши кылып мен аянбай жашчумун, бул аянбай алчу да. Банкрот болду, аябай. Банкрот эмес булар, миллионер болгону калды. Ооба. Ошо келгендерге ушуну түшүндүрүш керек да. Түшүнмөйүнчө адам айыкпайт. Мен өзүм айыкпай койгом. Түшүнмөйүнчө айыкпайт. Түшүнмөйүнчө дарында мындай көңүлдөн ичпейт. Сиздин жанагы сөзүңүз таасир берген да, эженинчи. Азыр ал ич анын сен ич кийимиңен түшөт, анан кир жууганда анын ич кийимине өтөт, анан унитазга тиет, анан кийин буга жугат. Жанагы элестеткенде жүрөгүм түшүп калганда уже баардыгы ич керек экен андан. Баарын дарылап чыккан да. Тиги эми Тахминада эмес да элдин баары түшүнбөйт да, тил албайт. Оңой менен түшүнбөйт, түшүнсө да тежик да, тил албайт. Өзүнүкүн айтат, кайра эле өзүнүкүн айтат. Андай болгонда, анан мен мындаймын да деп элечи. Анан күйөөм урушат да. Анан мен мындан айтайынчы. Асырык аял күйөөсүнөн да коркпойт, кайненесин да укпайт. Бирөөдөн да акыл сурабайт. Анан эле келип алып менин күйөөм менен кеңешейин, анан күйөөм айтайынчы. Анан мен күйөөм урушуп атат дейт бир келин бир сапар мага. Андай сеникиндей күйөө менде да бар. Сен күйөөң айыктырсын, анда ошого бар. Түшүнсө айыктырып албайбы күйөөң? Көп мага күйөөң жөнүндө айтпачы деп жаман жиним келди. Андай күйөө менде да бар. Тимеле ажылдап атат үйдө деп. Ушинтип айтканда, алардын немесин түгөтүш керек да. Мындай тумат кылган шылтоосун бар түгөтүш керек. Ал андай эмес. Бир сапар келип алып, бирөө момундай алтын, мондай боолардын баары алтын, акча жок да, анан акча жок да. Сат алдыгынын баарын. Не тагын жүрөсүң, ден соолугуң болгону. Ичиң баары курт болсо, алдык алтындар эмне жардам берет? Сатып. Анан кийин куртуң кетет. Ушуну түгөтүш керек анын немесин баарын, Ошону сатсаң сразу кетет да. Ооба да, ошону сатып туруп ичине киргизип эле кетет да. Алтын эмне кылып берет? Ушундай. Жок, түшүнсө сатат, өзү эле айттырган. Түшүнсө өзү эле сатат. Жок, бирок ошонун баары салып алып акча жок да деп атпайбы. Ага ким иши келип астыма отурган кишинин баары бекердар алгысы келет да. Үйүндөгүсүн айтат, алыш беришин айтат, анан жана күйөөсүн айтат, дагы бирдемесин айтат. Анан тойго барба, алтыныңды сат, үйүңө отуруп алып дарын эч жака барбай, ошондо айыгасың деш керек. Салпылдап, айылдап кеткенде дары калып калат. Жарымына келип туруп калып калат. 2 айдан кийин сурасаң, түгөт элекмин деп айтат. Ана айтпайт. Ортосунда токтоткон кишинин курту андан 2 эсе көбөйүп кетет. Анткени курт ошого даярданат. Баягы жоготуп, неме, жашап алайын депчи. Ошон үчүн жанагы келгендерге аябай түшүнбөсө, жаманат болуп бербей эле коюш керек. Айыгайын десеңичи. Айыгайын десең, ар кай жерге барып ушак айтканды коюп, анан ипардан ичке, анан ипардын дарсы эчтеке кылган эмес, анан деп анан салпылдап көрүнгөндөргө айтып жүрө беришет. Чыдаган киши ичет ипардыкын. Такымын көздөй. Чыдаган киши ичет, чыдаган киши айыгат. Ошондой антипаразиттерди берсеңер, ушул ыкмаларды колдонуп бересиңер. Мен өзүм